20 августта закон боюнча, мыйзам боюнча курултай бекиткен тизме өзгөрүлүп кетти деп мага кабар беришти. Анан акыры кече Борбор шайлоо комиссияга барып, ал жактан сурайын десем, ал жак тополоң. Акыры өзүм каналдарыман билсем, тизмеде таптакыр жок экенмин. А бирок Facebook, Instagram, немеде Одноклассники сайттарда мага чабуул жасалыптыр. Турсунбай Бакирулов партиядан чыгып кетиптир, бүтүн Кыргызстандан кошулуп дептир. И жаман сөздөр жазылып атыптыр. Тукем акча керек экен деп калды, анан сурадым. Канча акча керек экен, була канчадан төлөдү что мен алдыма туруп алыш үчүн десем, 200 000 доллардан беришип атат дейт. Айттым, 200 000 долларды эч качан бере албайм, менде анда акча жок дедим. 10 000 доллар десең же башка десең мен берет элем дедим, таап, дос туугандардан дедим. 200 000 бере албайм дедим. Ошондуктан мен ушул азыр пресс-конференциядан кийин Борбор шайлоо комиссияга барам. Тизмени көргөн аракет кылам. Анткени курултайда бекитилген тизмени баары уккан, Борбор шайлоо комиссиянын өкүлү да уккан аны, видео жүргүзүлгөн. Ал жакта биринчи 15 кишинин ичинде мен фамилиям айтылган эле. Эми болсо таптакыр тизмеде жокмун. Бул мыйзамдын бузулушу.